Гапыр Матаминов, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Сиздер менен мен Талас облусундагы Жаш мугалимдер мектебинин координатору Агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Бүгүн биз сиздер менен акыл эмгегинин маданияты китебинен өтүлүүчү номер 10 сабагыбызды баштайбыз. Китепти туура окууда төмөнкүлөргө маани берүү зарыл деген тема боюнча маалымат аласыздар. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, сабакты баштаардан мурун алгач план менен таанышып алалы. Биринчи, окуу техникасын туура өздөштүрүү. Экинчи, тексттин татаал бөлүгүн түшүнүү жолу. Ал эми үчүнчүсү, китеп окууда түшүнбөй калсак эмне кылуу керек. Окуу техникасын туура өздөштүрүү. Биз балдар китеп окуганда көбүнчөсү эмнеге басым коюш керек, кантип окуш керек, мына ушуларды кунт коюп угуп алгыла. Биринчиден, логикалык басым кое билүү. Экинчи, кыска жана узак пауза менен окуу. Үндү акырындатуу жана жогорулатуу. Окуунун ыргагы, темпин, ылдамдыгын туура колдоно билүү зарыл. Окуу техникасын өздөштүрүүдө дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Тексттин өзгөчө маанилүү, татаал бөлүгү, абзац, ой, сөздөрдү токтоо, салмактуу, басым менен түшүнгөнчө кайра окуу керек. Кээ бир окуучулар текстти бир окугандан кийин эле түшүнбөй койдум деп китепти жаап коюшат. Андай кылбашыңар керек. Мен өзүмдүн китеп окугандагы практикаман силерге бир мисал айта кетейин. Китепти окуганда мен сөзсүз түрдө аны кайра окуп, астын калем сап менен чийип белгилеп алам. Силерге дагы сунуштаймын, китеп окуганда сөзсүз түрдө аны кайра окуп, ошол түшүнбөй калган татаал бөлүк жерлерин калем сап менен чийип алып окусаңар, ошондо жеткиликтүү жана түшүнүктүү болот. Окугандарыңарды ар түрдүү жол менен айтып бергиле, толук түрүндө жана кыска түрүндө. Ошондой эле тексттин, абзацтын айрым жерлерине окуп, кайра өз алдыңарча комментарий берип туруп окусаңар, анда дагы жеткиликтүү жана түшүнүктүү болот. Кийинки, татаал, зарыл, маанилүү бөлүгүн айтып бере билүү. Ошол окуган текстиңердин эң керектүү жерин, маанилүү бөлүгүн айтып бергенге жетишиңер керек. Тексттин маанилүү бөлүгүн бөлүп алуу, анын астын сызуу. Эң биринчиден силер текстти окуп жатканда эле ошол маанилүү жерлеринин бөлүп алып, анын астын чийип алсаңар, ошону силер түшүнүк кылып айтып берерде сөзсүз түрдө силерге ошонун жардамы тиет. Окуган текст боюнча план түзүүгө жетишүү, жөнөкөй жана татаал план. Окуган текстиңер боюнча жалпы жана кеңири талдоо жасоо. Текст боюнча тезис, конспект түзө билүү. Ар бир окуган текстиңер боюнча сөзсүз түрдө анын тезиси жана конспект түзүп алсаңар, силер ошончолук ал теманы билген болосуңар. Кийинки, 6-чысы, текст тапшырма боюнча пикир, рецензия, эссе, дилбаян жазууга жетишүү. 7-чи, тексттеги ойду түшүнүү менен окуу жана андагы негизги ойду таап, айтып берүү. 8-чи, текстке суроо коюп, ага өзү кайра жооп таба билүүгө жетишүү. Сабактын кийинки 2-чи планына өтсөк, тексттин татаал бөлүгүн түшүнүү жолу. Китеп текстин айрым бөлүгү, бир абзац же сүйлөм, эреже, аныктама түшүнүксүз болуп калат. Ошондой эле математика, физика, адабият жана башка сабактардан түшүнүксүз болуп калса, аны эмне кылыш керек? Ошол бөлүгүн шашпай, 4-5 жолу кайра окуп, ойлонуу керек. Эгерде дагы деле түшүнүксүз болуп калса, сөзсүз түрдө анда биз аны суроолор аркылуу түшүнүү методун пайдаланышыбыз керек. Ал үчүн түшүнүксүз абзац, сүйлөм, эрежени окуп, кайра өзүнө суроо беребиз. Суроонун жообун ошол абзац, сүйлөм, эреже өзүнөн издейбиз. Эгерде туура жообун тапкан болсок, демек биз теманы түшүнгөн болобуз. Ошентип, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, эгерде текстти жакшы түшүнбөй калсак, сөзсүз түрдө биз суроолор аркылуу түшүнүү методун пайдалануу зарыл. Эгерде дагы түшүнбөсөк, ошол түшүнүксүз абзац, сүйлөм, эрежени башынан аягына, аягынан башына суроо беребиз. Бул метод татаал текстти, сүйлөмдү бөлүктөргө бөлүп, ошондой эле мыкты түшүнүүгө жардам берет. Жакшы эстеп калууга да пайдасы тиет.
Демек балдар, бүгүнкү сабакта силер окуу техникасын өздөштүрүүдө эмнелерге көңүл буруш керек, ушул тууралуу маалымат ала алдыңар. Ар бир текстти, ар бир сабакта китеп окуганда мына айтылган ой сунуштардын баарын эске алгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан кездешкенче сак саламатта болгула.